Бүгін Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунда чоң саамалык болуп өттү. Чоң Сарыбой айыл аймагында балдар үчүн кот билим окуу тарбия комплекси дагы бир эшигин ачты. Буга чейин Байтик аймагында салынган мектептин уландысы катары Жашкерлер ассоциациясы тарабынан курулуп колдонууга берилди. Окуу түндө алдындагы шамчырак билим алсаң мандай ачып жаркырат. Окуу билим көп нерсеге жеткирет. Адеп, иман, урмат сыйды аркалап. Bilim kenikte, terbiye kelimekte, kimse koksa alkottu bilir. 7 класстан жогору окутууга багытталган билим берүү мекемеси 40 балага ылайыкталып, окуучулар 4 тилде билим алышмакчы. Бул тууралуу окуу тарбия комплексинин мүдүрү Калыбек Ибаков Марал радиосуна билдирди. Анын айтымында балдарга жогорку деңгээлде илим, билим жана жатакана менен камсыздалган. Биздин негизги максатыбыз биздин окуучуларыбызды, жаштарыбызды Кыргызстандын келечеги деп караган белгилеген жаштарыбызды адептүүлүккө, ата мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка тарбиялоо негизинен так илимдердин жанында ыйманды дагы чогуу шайкеш ала жүрүү максатыбыз, негизги максаты. Бизде окутуу 7 класстан өйдө карай башталат. 6 класста бүтүргөн окуучулар жылдын акырында тестирлөөгө киргизилет. Ошо тестирлөөнүн жыйынтыгында тестирлөө 2 турда жүрөт. Биринчиси жалпы тести жазуу иретинде тестирлөө болсо, экинчиси болсо ОЗЭК иретинде текшерүүдөн өтүп, анан ошол 2 сынактын жыйынтыгынан каралып балдар тандалып алынат. Ошондо 7 класстан баштап 11 класска чейин окууга мүмкүнчүлүк алышат окуучуларыбыз. Ал эми курулуш иштери 1,5-2 жылга созулуп, балдар үчүн бардык шарттар каралып курулду. Эми мындан ары мындай мектеп курулуштары ушуну менен токтоп калбай дагы улантыларын. Бул мектептин турулушуна өз салымын кошкон Саламат Кадыралиев белгилейт. Негизги курулуш иш ушул 2 жылга жетпей калды, ушул 1,5 жылдан ашып бүттү, Кудай буйрса. Ушул баштаганда ушул жерге мурда илгери мектеп болгон экен, анан ошол мектептин имараты бош калган, анан кийин көбү таланып калган, ошол имаратты кайра жөнгө салып ушул жерде ишкерлер ассоциациясынын жардамы менен, биздин байкелердин жардамы менен ушул ишке ачты. Ушул мектеп бүгүн ачылып атат. Мен кубанычтуумун. Ушул жерде азыр 40 балага жакын окуучу алышты. Балдар ушул учебный процессте мандан аркы алып кетиш үчүн байкелерге табыштадык. Биз эми негизги ушу курулушчуларга, курулуш жагын караган байкелерден болчубуз. Ошол курулушун Кудай буйрсак бүттүк. Эми мындан ары да токтобой ар жагына эмдиги жылдан баштап бул 3 этаждуу, 4 этаждуу кылып бир имарат тургузалы деген ниети болуп атабыз. Ошону эмдиги жылы баштайбыз, Кудай буйрса. Бир учурда 4 тилде билим берүүсү жана балдарга берилген тарбия жогорку деңгээлде болуп жаткандыгы ата-энелердин көңүлүн бурдурууда. Андыктан 7 дубандан келип балдарын бул комплекске окуткандардын саны өстү. Алардын бири Бактыгүл Шайназарова Кант шаарынан баласын алып келген. Баламдын келечеги мен үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан алыстыгына карабай окутууга даярмын дейт. Талапка жооп берет. Эми балдардан келип эле сурадым, кандай условиялары, тамак ашы, бүт балдар макташты. 3 мал тамак берет, түрлүү тамак берет, мындай аябай жакшы жасап берет экен. Анан жылуу экен, жатаканасы жылуу. Частный школага, репетиторлорго биз көбүрөөк төлөгөнбүз. Бул жерде репетитор катары мындай индивидуально иштейт. Анан бул жерде арабчада окуганына да аябай неметет, жагат. Анткени балдар ыймандуу болот. Кошумчалай кетсек, салынган бул 2 комплексте жалаң гана эркек балдар тарбияланышмакчы.